Уна ишканасынын директору Турусбек Түмөнбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Уна мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев ээлеген кызматынан бошотулду. Буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Кече 12 сентябрда министрлер кабинети президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев менен анын кызы катышкан 1,5 миллиард сомдук тендерди жокко чыгарган. Бланктарды даярдоо боюнча тендер иши 26 августта президенттин тапшырмасы менен Уна мекемесинин иши текшериле башталганы жана анын жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда элге жарыяланары айтылган. Ал бул кызматка 2020 жылдын октябрь айында дайындалган эле. Садыр Жапаров кудаларын кандай максатта кызматка алып келгени боюнча берген комментарийи. Өлкөдөгү туруктуулукту сактоого аракет кылып, мен күнү түнү дебей кадрларды дароо алмаштырдым. Кызмат адамдары банктардан акчаларды алып чыгарып кетпесин, качып кетпесин деп эки кудам кызматка туруп калышты. Булак Серепкежи. Президенттин туугандары кийлигишкендиктен 1,5 миллиарддык тендер токтотулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Уна мекемеси тарабынан жарыяланган эл аралык үлгүдөгү транспорттук каражаттарды каттоого алуу күбөлүктөрүнүн бланктарын даярдоо тендеринин жыйынтыгы жокко чыгарылганын жарыялады. Тендер 21 июлда жарыяланып, Газнак жоопкерчилиги чектелген компаниясы жеңүүчү деп аталган. Компания өзүнүн кызматы үчүн 518,5 миллион сунуштаган. Бул бланктардын экесиге кымбатташына алып келмек. Ошол эле учурда 26 августта министрлер кабинети тендер президенттин тапшырмасы менен жокко чыгарылып, Уна ишканасынын ишмердүүлүгү текшериле баштады. Анын жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда чыгат деп баса белгиледи. Ошондо маселе эмнеде болуп жатат? 11 сентябрда Темиров Лайфтын журналисттери өзүнүн YouTube каналында президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаевдин тендердик махинациялары тууралуу материал жарыялады. Турусбек Түмөнбаев Уна мамлекеттик мекемесин жетектейт экен. Журналисттердин маалыматына ылайык 21 июлда мекеме эл аралык үлгүдөгү транспорттук каражаттарды каттоого алуу күбөлүктөрүнүн бланктарын сатып алуу боюнча 1,5 миллиарддык тендер өткөргөн. Тендерди Газнак компаниясы утуп чыгып, анын буйртмасын Деловая стратегия фирмасы аткарат. Ал эми ошол фирманы Турусбек Түмөнбаевдин кызы Айгерим Тогузбаева жетектейт. Булак Кактускейчи. Саясат таануучу Атамекен менен биригишинен улам шайлоочулар реформа партиясынан жүзүн бурушу мүмкүн. Жаштар парламентте иштөө үчүн Текебаевдин командасында болгон тажрыйба керек экенин түшүнүшү керек деди ал. Жакында реформа жана Атамекен партиялары алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн күчтөрдүн биригээрин жарыялашты. Көз карандысыз эксперттер Вести KG сайтына бул биримдиктин түзүлүшү боюнча комментарий берип, мүмкүн болгон кесепеттерин айтып беришти. Саясаттаануучу Аркадий Гладиловдун айтымында, бул партиялардын биригүү чечимин кабыл алышынын бир нече себептери бар, бирок негизгиси каржылык ресурстар. Көптөгөн партиялар парламенттик шайлоого катышууда жана бул биринчи белги деди ал. Дагы биригүүлөр болот. Партиялардын биригүүсүнүн биринчи себеби материалдык байлык. Чоң каражат шайлоого катышуу үчүн, салым үчүн гана эмес, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү үчүн да талап кылынат. Экинчи себеп алардын электоратынын кеңейиши. Биринчи партиянын экинчи партияга караганда таасири көбүрөөк аймактардагы шайлоочуларды тартуу. Эксперт идеологиянын жоктугунан иштин жүрүшүндө Атамекен менен реформанын ортосунда пикир келишпестиктер болбошу керек деп эсептейт. Атамекен партиясынын социалист деген аталышы гана бар. Бирок алар социализм идеясын жайылтканы же жогорку кеңеште иштеп жүргөнү эсимде жок деп улантты Гладилов. Бул жөн эле ат, бирок алар чыныгы идеологиядан алыс. Ассоциациянын ичинде идеологиялык айырмачылыктар идеологиянын жоктугунан пайда болбойт. Саясат таануучу мындан ары парламентте иштөө үчүн Өмүрбек Текебаевдин командасынын тажрыйбасы зарыл экенин белгиледи.
Атамекен бир кезде жаш партия болчу. Текебаевка партиялык структураны жаңылоо керек. Жаштарга келсек, алар Текебаевдин командасынын тажрыйбасы парламентте иштөө үчүн керек экенин түшүнүшү керек. Анткени жогорку кеңешке баруу эле эмес, ошол жерде иштөө да маанилүү. Ал арада дагы бир саясаттануучу Орозбек Молдалиев Бестик эжи сайтына берген маегинде эки партия тең оппозицияда экенин, чынында аларды бириктиргенин көрсөттү. Атамекен партиясы көбүрөөк оппозицияда болчу. Текебаев бул жагынан ийгиликке жетишти. Ал бийликтин кемчиликтерин тайманбай сынга алды. Реформа дагы оппозициялык партия, бул аларды бириктирет. Бирок эксперт Атамекен партиясынын имиджине доо кетиргендиктен реформа электоратын жоготуп алуу коркунучунда деп эсептейт. Атамекен эгемендүүлүк алгандан кийин түзүлгөн биринчи партиялардын бири деп эскерет Молдалиев. Бул эксперименталдык оюн, анын көптөгөн колдоочулары болгон, бирок алар имиджине шек келтиришти. Ошол үчүн алар электоратынан ажырады. Текебаевдин соту шайлоочуларга сөзсүз таасирин тийгизет. Реформанын электораты бирөөгөнү колдобошу жана партиядан баш тартуусу мүмкүн. Алар жакшы пиар кампаниясын өткөрүп, бирөөгө пайда алып келерин өз шайлоочуларына түшүндүрүшү керек болот. Кыйынчылыктар болот, бирок аны көрүү кызык болот. Булак Бестик эжи.